Салам достор, мен Гүлсада. Кызыктуу кыргыз тили ыйык тил долбоору, кыргызча комикстер. Комикс деген эмне? Кыска нуска окуялар экен. Анда баштадык. Кыргызча комикстерди уккун көргүң келеби? Бүгүн биз мурда кандай эле, азыр кандай болуп калды деген комикстердин жыйнагын көрөбүз. Анда баштадык. Мурда баласы ооруса, апа деп чакырса, азыр болсо окей Google баланы кантип багам дейт экен. Мурда бул кинону бир жумадан кийин көрөм десе, азыр 2 мүнөт рекламага дагы күтө албаймын дейт экен. Кийинкиси, балам, мугалимиң менен жакшы сүйлөштүңбү деп тарбияласа, азыр болсо, балам, мугалим сен менен жакшы сүйлөштүбү деп тарбиялашат экен. Чыныгы комикстер. Биз менен гана болуңуздар. Мурда балдарын бурчка тур деп тарбияласа, азыр бурчка турсаң, Wi-Fi жакшы тартат деп тарбиялайт экен. Абдан кызык экен. Кыска нуска. Мурда ролда көбүнчө эркектер болсо, азыр аялдар бардыгына жетишип калган заман экен. Карагыла, мурдагы кийимдер жана азыркы кийимдер. Демек, кыргызча жеткиликтүү боло баштады. Комикстер менен дагы таанышалы. Бул кошуналар жөнүндө. Мурда кошуна тузуң барбы деп келсе, азыр болсо кошуна паролуңду айтып койчу деп сурана баштаптыр. Эмнеси болсо да кошуналар ынтымактуу болсун. Кезек мышыкка жетти. Мурда мышык мындай болуп жылынса, азыр ушундай жылынып калган экен. Абдан кызык бекен. Силер менен Гүлзада эжекеңер болду. Дайыма чогуу бололу. Дагы кандай комикстерди уккуңар келет, мага жазгыла.